11 июль Швейцариядан кайтып келатып, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков авиабилети Москва аркылуу болгондуктан Орус президенти Владимир Путинге кирип жолуга келген. Ал жолугуда негизги сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин Алмаз Такыр чектен чыкты. Мыйзамды сыйлабайт, укук коргоо органдары суракка чакырса келбейт. Өлкөдө бейстабилдүүлүктү жаратып жатат. Буга чейин сиз суранганыңыздан улам мен укук коргоо органдарынан суранып жүрдүм. Эми укук коргоо органдарын мен да токтото албайм деп агынан жарылыптыр. Анда Владимир Путин: бир аз кое туруңуз. Мен аны Москвага чакыртып алып, же тилин кыскартам, же ушул жакта биротоло калтырам деп суранган. Айткандай эле Атамбаевка Белянинов досу телефон чалып Москвага чакырыптыр. Атамбаев азыр Кыргыздын алтын бензин бизнестерин тартып берген орусиялык бизнесмен досторунун биринин самолетун жөнөткүлө деп суранып жатат. Москвага менчик самолет менен учат экен. Белянинов досу тосуп алып, анын абалын жеткиликтүү тил менен түшүндүрүшөт дешет.